Салам алейкум туугандар, мына бүгүнкү история боюнча бүгүн канчасы? Төртү кечээ күнү карындашыбыз отделенияга барган, ОВМге барган, отдел по вопросам миграцияга барып, биринчи жолу Кыргызстандан келиш экен. 90 күнүнүн датасынын бүткөнү бул 10 айдын аягы болот экен. То есть ноябрдын аягы болот экен дагы. Бул анан талону жок эле ОВМге келип печать бастырып алайын деп кирсе, паспортун алып тур да 5-6 кыргызды бириктирип алып, андан кийин отделге, мына Даниловский райондун отделине алып келип коюптур. Бул жерден протокол составлять этип, депортация кылып таштаптыр. Калган төртөөнү уже мүмкүнчүлүгү бар, акчасы бар болгондугу үчүн калган төртөө кетиптир дагы. Бул кызыбыз калып кетиптир. Ушул историяны кече эмес, биз бүгүн угуп калганыбызга байланыштуу мен жана эле группа Амина реестр эсен деген группадан ошентип сбор кылып ачып 25.796 рубль акча топтолду эле. Ошону алып келип алып, бул жерден бул кызыбызды 20.000 рубльга чыгарабыз деген экен эле. 20.000 рубльды алып келип алып неме кылсак, жок, бул оказывается 20.000 рубльга билет алып, анан Кыргызстанга 5 жыл выдворениясы менен экен. Если билет албай турган болсо, Сахаровага жөнөтүп, Сахарова там 10 күнбү, 20 күнбү, там жарым айдабы, канчада эми 5-6 айдабы ошо кетирет экен эле. Ошон үчүн эми башка эч вариантын кылып атык. Келдик бүгүн ага саат канчада келдик? 20.000ге, то есть билеттен тышкары 20.000 бермек экенбиз. И плюс 5.000 штраф. Еще плюс билетин алып. Еще билеттин акча, еще билет алмакпыз да. Чыгарып кете турган. Карындашыбыздын айтканы боюнча биз башкача түшүнүп калдык да. 20.000 берип туруп эле келип алып кетебиз деп. 20.000 берип туруп эле алып чыгып кетип туруп, анан жанагы алиге жакшына документти чистый кылган адамдар менен эми кичине бир аз сбор кылыппы же өзүнүн айлыгы тийгендеби легалдаштырып берели деген план болчу да бул жердечи. Бирок тилекке каршы андай болбой калды. Единственный выходы бул эртеңкиге билет алып берип туруп, бул ошол боюнча МВДнын сотрудниктери немеге алып барат экен. Аэропортко алып барып, анан салып берет экен, болду. Башка варианты жок дейт. Болушунча жанагы алиге мынандай эле дежурный частынан баштап полковнигине чейин, старший полковнигине чейин полностью по полной званиясына чейин кирип сүйлөшүп чыктык. Болушунча эми 40.000 берели, 50.000 берели, 60.000, 70.000 берели, суруп чыгып кетели ушул кызды деп. Бирок тилекке каршы болбой калыптыр. Себеби жанагы эле эмне дейт эле, протокол составлять этилип базага кирип калган бул кыз. Уже бул эме Кыргызстандан кеткенге уже мындайча айтканда акт түзүлүп калган. МВДда акт түзүлүп калган. Вариант кайтарып алууга жок. Вариант бар экен эле. Ушул кызды ошол жана машина менен отделенияга алып келейтканда, кыз өзү акча берип чыгам десе, мындайча айтканда көчөдөн кой берип киргенге шансы бар экен эле. Бирок ал нерседен жетишпей калыптыр. Анан биз дагы бул информацияны бир аз кечирээк угуп калдык. Ошонун айынан жетишпей калдык туугандар. Болгон аракетибизди кылдык. Эми единственный шанс эртең саат 9-да келип, убакытты сүйлөшүп, эртең кечкиге да определенный бир адамдарды жиберет экен. Эмегечи ошол машина менен ссылкага, мындайча айтканда. Ошолор менен кошо ылайык кылып билет аласың дейт. Ошол менен депортация болуп Кыргызстанга кетет дейт. Башка жолу жок дейт. Элестетиңиздер, биринчи жолу Россия Федерациясына кирип 3 ай мөөнөтүн өткөзүп, 4-ай болобу? 4-ай аяктап калганда печать бастырып алайын деп барган экен. Кыз реестрде эмес. Регистрациясы бар, таза, трудовой договору бар, зеленая карта, красная карта, Амина полностью бар. Просто не в то время, не тот момент попала. Вот, ушундай туугандар, 4 мүнөт болуп кетти. Эми эртең болушунча эми дагы бир кабарын айтып турабыз. Эртең единственный келип билетин алып беребиз, получается, убактысын сүйлөшүп, ушундан ары өзү кете бере турган. Болгон аракет кылынды туугандар. Эсен уже 2 сааттан бери уудун ичинде турду. Ага чейин эшикте ар бир кирип чыккан менттерден ар бир кирип чыккан машиналарды токтотуп алып, полицейскийчи баарынан выход издедик да. Болгон акча болушунча эле акча тыкканга аракет кылдык, 70.000ге чейин. Вообще элден ошол акча элден кийин чыгып кала эле болгон, жаныбыздагы акчаны ошого салалы дедик. Но вариант жок деп койт, потому что уже протокол составлен, мы оттуда вытащить не сможем физически. Дегендин айынан анан уже башка вариант эч кандай көрбөй калдык. Кыз менен карындашыбыз менен уже бая жогоруда видео сообщение кылганбыз да. Түшүндүрүп айтып деп чыктык. Майлем Кыргызстанга кетем, башка вариантым эмне деген
ответти гана алдык эми. Кыз да карабайсың, бул биринчи жолу келген, мында деле опыт жок эми, акча берип мурда чыгып жүргөн андай эмелерди билген эмес да. Унчукпай отура берген болуп калганда. Вариант андай ойлогон эмес. Группадан уккан боюнча эле группадан да буга дуктан берип койгон да. Отура бер, кой берет депчи. Бул деле билбейт да эчтекеничи. Тем более кыз киши болсо, эми азыр болушунча дуктан берип чыкты эртең. Кызыгат болуу эми кетсең эмне өзүңдүн мекениңе кетип атасың, ата энеңдин алдына кетип атасың. Аллах таалам ырыскыңды бүгүнкү күнгө кылган экен, бүгүн эртең Кудай кааласа Россиядан ырыскың бүтсө, ошо Аллах таалам да бир нерсени бир себеп кылып Кыргызстанга барсаң бир чоң бир ырыскы күтүп турат деген максатта кылды. Эми ал жагы эми бир Аллага маалым. Эми биз эми пенделер бир себепчи болушунча колубуздан келген аракетибизди кылдык туугандар. Ошо анан эртең итогун айтып коебуз да. Ооба, эртең буюрса келебиз, Кудай буюрса келип, билетин алып берип, эртең менен бир ыстык тамак ала келип, берип киргизип, жакшынакай кылып до конца эми узатып кетиргенге аракет кылабыз. Эми менин оюмча уже шанс жок го дейм чыгарып кеткенгечи. Даже если шанс болсо дагы айтыптыр го сага, мындай өтө кичинекей эле шанс бар депчи. И то ал дагы аябай мындай невозможный нерсе болуп атат да, страшный сумма болуп атат. Өтө чоң сумма. Ал суммага карындашыбыз билбейм, лучше Кыргызстанга барып эле тиргилик кылган деле, эми өзүң мекениңде, өзүң жериңде тиргилик кылган деле Кудайга шүгүр, альхамдулилля болот. Эми пешенесине ушуну жазыптыр жана алиги. Жогоруда да бир айттым го, жана алиги тагдыр сүйлөгөндө адам унчукпай туруп калат экен дегендейчи. Эми бул жерде тагдыр сүйлөптүр, ошого баш ийишибиз керек да. Эми эмне кылабыз? Эми кетиш керек, ошо болду, башка вариант жок. Башка айла жок, эмне кылабыз? Мына Эсен жумушунан таштап эле чыкты, мен да таштап эле Таксини келдим. таштап, машинасын болгон аракетти кылдык эми, до конца турганга жараша алып чыгып кетели деп вообще колдон келбей койду. Бул жерде эми биздин азыр максатыбыз ушу Сахарабага кетирип 5-6 ай, 2-3 ай аерде кыйнап, буну ким багат, ким обеспечивать этет, бул нерселерден хотя бы жок дегенде ушундан куткарган сыяктуу болуп калабыз да. Хотя ушуну Элибиз эми жана алиги салымдарды коштуңуздар, Аллах ыраазы болсун, үй бүлөңүздөргө береке алып келсин, ошол нерсеңиздер сиздики буйрусун, ошол чыгарган чыгашаңыздар миңдеп кирешелерди алып келсин туугандар. Сиздерге аябай чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Аябай сүйүнүп калдык элдерден деле. Өз негизи күтпөдүк эле, өз биринчи сүйлөшкөндө 3-4 эми ушу группада основательдер менен мындайча айтканда сүйлөшүп неме кылганда кызык болду. Биз үчүн өтө кандай десем бир кыскасы элге сүйүндүк да мындайча айтканда. Ушул моменттен пайдаланып ушул дагы сабак болуп калсын көп туугандар. Ар кандай случай болуп калат, мына көрүп атасыңар. Мына кээ бир жерде 1 ай 2 ай өтүп кетсе деле жөн эле коюп берип атат. Кээ бир жерде көрдүңөр, мына 10 күн үчүн мына кызды депортация, выдворение кылып атат да. Ошон үчүн даже если көчөдөн кармалып калып ушундай бир случайлерге түшүп калсаңар, лучше на место бүтүргөнгө аракет кылыш керек да. Болушунча акчаны аябай ошол жерде чыгарып берем, калам дегениңиздер оң экен да. Эми кээ бир адамдар жана 23-24 жылкы миграционный карталарга деле печать басып берип атат, туурабы? А бул кызыбыз биринчи жолу Москвага келиптир, 4-айын пропускать этиптир, болду уже все депорт. 10 күн, 11 күн эле просрочка да. Получается ушундай. И то ал дагы талон жок, неме жок. Ошол туугандар. Тура эмес учурга эле туш келип калдык. Эртең калган маалыматын улайбыз дагы, анан болушунча теманы жапканга аракет кылабыз да. Ошо аман болуңуздар, сиздерге рахмат, Алла ыраазы болсун туугандар.